Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Davlat отопление kanalının kattalıqçıları jana отопление kıldırdım деген Kırgızstandык bir tuğanlar Жаллабаттык bir tuğandan agıra. Ушул системабыз иншалла сонун болуп бүттү. Битеним котелдун 250 квадраттыгын орнотуп бергенбиз. Самотекко тегеренди. Бирок самотекко тегерениши кичине неме болду эле туурасы бизге ham кызык болду эле. Неге дегенде подача көрүп аткан подачаңар 50 метр болчу. Обратка 65 метр болчу. Ушундай узун болгон системабыз иншалла сонун иштеди. Эми насос сайып койдук. Азыр үйдүн ичтерин да бир сире катар обзор кылып көргөзүп берем. Котельныйыбыз ушунун арка тарабында болот. Бул жакта подачабыз мына жерге душка 10 батарейканы коюп бергенбиз. Батарейкаларды карасаңар иншалла жакшы батарейкаларды, мындай жамбаштары, капталдары 6 ребродан болгон, килелери 12 килограммдан болгон жакшы батарейкалар коюлган. Анан крайниктер ham экструстун жакшы крайниктеринен коюлган. Бул подпитка. Буга сантехника онодон монтаж кылып, мына турбадан монтаж кылып, берге сантехник булуп алат. Ушул жерден эле сууну төгүп куя берет. Экинчи точкабыз бул жерде чыкканда эле коридордо 10 батарейка коюп бергенбиз. Мындай тартайлы десек, порточкаларга туш келип калды. Ошон үчүн берге эшик орнотот экен. Эшик орноткондо эшиктин үсткү жагына калып кетет деп туруп, ушундай кыла турган болдук. Экинчиси бул кухня. Кухнябыз 30 квадратка жакын. Бул жерге 15 батарейка, бул жерге 15 батарейка коюп бергенбиз. Анан коридорго 10-дуктан 3-өн коюп бергенбиз. Бул жер болсо типа гостиный экен бу жер. Айнек бирөө болгон үчүн берге 2-10 батарейканы коюп бергенбиз. Иншалла самотекко ушундай узун болгон системабыз өтө сонун иштеди. Бул жерде болсо детский бар. Детскийге 15 батарейка коюлган, 15 квадрат. Эч кандай запас ашыкча койгон жокпуз. Квадраттары канча болсо ошого жараша койдук. Мына жерде 10 батарейка бияка, 10 батарейканы бияка коюп бердик. Спальня экен, бияка спальня орнотот экен. Бул жерге болсо шкафтарын коет экен. Ошондо айнектин астылары ачык деди. Ошон үчүн ушул жерге орнотуп бергенбиз. Акыркы комнатабыз душ. Санузел десек деле боло берет. Бул душтун эң жакшы немеси жагы экиге бөлүп ала турган болуп калыптыр. Бияктан бөлүп алам деди. Кокус. Топлив болуп калабыз деди. Мына сушилканы ошо жерге орнотуп берелик десек, орнобой койду. Мына газоблок, пеноблок өтө эле мындай начар экен да, чынын айткандачы. Начар нерселер экен, өзүбүздүн кирпичтерден койбосун экен. Ошон үчүн сушилканы айла жок бу жерге орноттук. Иншалла ишибиз полный тапшырып, сонун ысыды. Бул жерлерди деле, коридорлорду деле полный ысытып, иншалла үйдүн ээлери сүйүнүп калды. Кимге ушундай кызматтар керек болсо, описаниядагы номерлерге ойлонбой чала берсеңер, иншалла кезекке туруп, ишиңерди сонун кылып беребиз.